Шемне үчүн Илон Маск жасалма интеллекттен коркот? Салам достор. Бүгүн биз дүйнөдөгү эң көп талаш жараткан адам Илон Масктын жасалма интеллекттен эмнеге корко турганын түшүндүрөбүз. Ал өзү технологиянын жактоочусу, SpaceX, Tesla, Neuralink сыяктуу компанияларды курган адам. Бирок ошого карабастан, Илон Маск жасалма интеллектке келгенде бир нече жолу жасалма интеллект цивилизация үчүн эң чоң коркунуч деп ачык айткан. Эмне үчүн? Келгиле, кеңири түшүндүрүүгө аракет кылалы. Масктын коркуусу кайдан башталды? Илон Маск жасалма интеллекттен коркуусун 2014-жылы эле баштаган. Анда ал Facebook, Google сыяктуу гиганттар жасалма интеллекти көзөмөлсүз өнүктүрүп жатканын көргөн. Ал мынтип айткан: жасалма интеллект жин чакыргыдай нерсе. Бир чакырсаң, кайра кайтарып ала албайсың. Маск куру кыял менен сүйлөгөн адам эмес. Анын айткандары илимий негизге таянат. Ал физик, инженер жана дүйнөдөгү эң өнүккөн технологияларды түзгөн адам. Ошондуктан анын коркуусу техникалык негиздүү коркуу. Эмне үчүн жасалма интеллект коркунучу реалдуу? Жасалма интеллект адамдан 1000 эсе акылдуу болушу мүмкүн. Маск акселерацияны жакшы түшүнөт. Жасалма интеллект өзүн өзү үйрөнгөн сайын, анын өсүү ылдамдыгы адамдан 10 эсе жогору болот. Бир мисал, ChatGPT 2018-жылдагы жасалма интеллекттерди минтип, 1 жылды артта калтырды. Ал эми азыр Claude, GPT-5, DeepSeek мунун баары жарылуу ылдамдыгы менен өсүп жатат. Масктын сөзү: эгер жасалма интеллект супер акылдуу болуп кетсе, адам ага баклажан сыяктуу сезилет. Жасалма интеллекти бир нече компания гана көзөмөлдөйт. Google, OpenAI, Anthropic, Meta. Жасалма интеллекттин күчү азырынча аты аталган компаниялардын колунда. Маск бул абалды монополия деп эсептейт. Эгер супер интеллект бир компаниянын колунда болсо, бул дүйнө үчүн чок коркунуч. 3. Жасалма интеллект этикасы адамдык моралга окшобойт. Жасалма интеллект негизги логика менен иштейт. Максат оптимизация эң эффективдүү жол. Мисалы, эгер жасалма интеллектке климат көйгөйүн чеч десе, ал мындай чечим чыгарышы мүмкүн: адамдар көп, энергия көп кетет, кыскартуу керек. Бул логикалык, бирок адам үчүн кабыл алынгыс чечим. Маск үчүн эң коркунучтуу нерсе дал ушул. Жасалма интеллект адамдын кызыкчылыгын эмес, өзүнүн алгоритмин коргой башташы мүмкүн. Жасалма интеллект көзөмөлдөн чыгып кетсе эмне болот? Илон Маск бир нече сценарийди айткан. Автоматташкан согуш системалары. Жасалма интеллект курал системаларын көзөмөлдөй баштаса, 1 секундта бүт мамлекеттерди жок кылган чечим чыгарууга жөндөмдүү. Жасалма интеллект согушу атомдук бомбадан да кооптуу. Дезинформациянын күчөшү. Жасалма интеллект жасаган реалдуу видеолор, үндөр, сүрөттөр чындык менен жалганды ажырата албай турган деңгээлге жетти. Бул демократияны, коомду, мамлекеттерди кыйрата алат. Экономикалык кризис. Жасалма интеллект миллиондогон жумуштарды алмаштырса, адамдар жаңы жумуш табууга жетишпей калышы мүмкүн. Ал дагы мынтип кошумчалаган: жасалма интеллект роботтогон экономикада кирешени бөлүштүрүүнү мамлекет ойлоп табышы керек. Эмне үчүн Маск жасалма интеллекттерди токтотууну эмес, көзөмөлдөөнү каалайт? Илон Маск жасалма интеллектке каршы эмес. Тескерисинче, өзү XAI, Neuralink сыяктуу жасалма интеллект стартаптарын түздү. Анын максаты: жасалма интеллект ачык болсун, мыйзамдар менен жөнгөп салынсын. Бир компания же өкмөт үстүмдүк кылбасын, адамга коркунуч туудурбасын. Ал мындай деген: биз жасалма интеллекттин үстөмдүгүн эмес, адамдын таасирин сактап калышыбыз керек. Илон Маск жасалма интеллекттен коркконунун себеби фантастика эмес. Бул техногиганттардын көзөмөлү, супер интеллекттин туруксуз өсүшү жана адамзаттын ага даяр эместиги. Жыйынтыктап айтканда, жасалма интеллект дүйнөнү жакшырта алат, бирок көзөмөлсүз жасалма интеллект адамзат тарыхындагы эң чок коркунуч. Достор, жасалма интеллект бул биздин доордун эң күчтүү куралы. Ал дүйнөнү жакшы жакка да өзгөртүшү мүмкүн, жаман жакка да багыттап коюшу мүмкүн. Илон Маск корккон нерсе технология эмес, технологиянын көзөмөлдөн чыгып кетиши. Ошондуктан келечек бир гана жасалма интеллект эмес, аны туура колдонгон бизде. Эгер видео пайдалуу болсо, лайк басып пикир калтырыңыз жана биздин каналга катталып коюңуз.